медицина кызматкерлерини түшүнөмүн, силерге айлыгыңар аз. Аны айтайын деп турасыңар, айта албай атасыңар. Жүрөгүңөрдө турат ошол нерсе. Бул боюнча дагы биз өкмөт өзүбүздүн программабызды иштеп чыгып атабыз, даярдап атабыз. Азыр медицина кызматкерлерин жана билим берүү кызматкерлерин ошолордун айлык акыларын карап чыгуу боюнча сиздердин турмуш тиричилигиңерге керектүү маселелерди чечүү, мисалы үй маселеси. Медицина кызматкерлеринин ар бири үйлүү болуш керек. Кудай кааласа бул биздин программабызда бар, муну биз камсыз кылабыз. Мына нарында жаңыдан эле баштадык ипотекалык үйлөрдү. Мына Акталада бүгүн тапшырма берип келдим, ал жерде да ипотекалык үйлөрдү баштап атабыз. Так, республикабыздын бардык жерлеринде быйылкы жылы 70 000, өзү башында 25 000 эле обозначить эткенбиз. Акыркы отуруп жылдын аягына барып 70 000ге чейин чыгып кетти. Эмдиги жылы 100 000ге чейин чыгарабыз деп атабыз. То есть ошол үйлөрдүн бардыгы ким үчүн салынып атат? Сиздер үчүн салынып атат. Көпчүлүк жерлерде алып атат. Туура нарын бир аз артаракта калды, бирок нарынга азыр каттуу киришип атабыз. Так? Силер да үйлөрдү аласыңар, Кудай кааласа. Мамлекет тарабынан. Айлыгыңарды көтөрөбүз, Кудай буйрса. Айлыгыңарды көтөрөбүз. Эмдиги жылы 1-кварталдан айлыгыңар көтөрүлө баштайт. Этап.